Казына үстүндө жашаган кедей. Бир адамга атасынан мураска көп байлык калат. Бирок оңой келген оңой кетет болуп, байлык колундагы байлыгынын баарын түгөтүп, жегенге тамакта таппай калат. Эми дагы мындай байлыкка ээ болуудан үмүтү үзүлсө да, жашоодон үмүт үзбөй Аллахка жалынып дуа кылат. О Аллахым, мага дагы байлык бер. Мен өз катамды моюнга алам. Эми байлык берсең, аны сарамжалдуу пайдаланам. Байкуш адам ушинтип дуа кылып, эртедир кечтир бир жакшылык болоорунан үмүт кылып күн өткөзөт. Күн артынан күн, ай артынан ай өтөт. Бир күнү түш көрөт. Түшүндө бир адамдын элеси көрүнүп: "Сен Мисирге бар. Мына ошол жерден сени байлык күтүп турат. Ошол жерден казына табасың" деп айтат. Ойгонуп кеткен кедей сүйүнүчтөн жинди болуп кетейин деди. Ошол эле күнү болгон камын көрүп, Мисирге жолго чыкты. Ысык чөлдө суусуз, тамаксыз, иттин күнүн көрүп Мисирге жетти. Бирок анда барышы менен эле жыргап кеткен жери жок. Мисирдин көчөлөрүн кечке кыдырып чарчады. Казынанын да, байлыктын да дайыны жок. Азык оокаты түгөнүп, тилемчилик кылууга да туура келди. Алды кийин мындай ишти кылып көрбөгөн. Жаңы элден уялып, кечкирип караңгы түшсө анан сурайын деп, бир чоң үйдүн эшик алдына отура кетти. Ошол убакта жумуштан келе жаткан үйдүн ээси алдында отурган чоочун адамды көрүп калды. Аны ууруго деп ойлоп, жакасынан тартып тургузду. "Менин үйүмдүн алдында эмне кылып отурасың? Чыныңды айт, болбосо камап салам." Капыстан эле урчудай болуп опурулган эмеден чочуп кеткен тиги: "Токто, урбагын, чынымды айтамын" деп жалынып жиберди. "Чоочун экениңди түрүңдөн көрүп турам. Эгер чыныңды айтпасаң, бардык уурулардын сазайын сенден чыгарам" деп ачууланды үй ээси. "Мен ууру да, качкын да эмесмин" деп сөзүн баштады. "Мен бир күнү түшүмдө Мисирге казына бар экендигин көрүп, ошону издеп келгем. Багдаддык бир бечарамын" деди. Үй башчысы күлкүсү келип, тигинин жакасын кое берди. "Сенин ууру эмес экендигиңе ишендим, бирок акмак эмес экендигиңе ишене албай турам. Мен канча жылдан бери Багдаддагы баланча жерде, баланча үйдүн алдында казына катылган деп түш көрөм. Бирок бир жолу да ал тарапка барууну ойлогонум жок. Сен болсо бир жолу түш көрүп жетип келипсиң" деди. Үйдүн ээси андан ары эмне деп сүйлөп жатканын тигинин кулагынын сыртынан кетти. Ал жинди болгон сыяктуу үй башчысынын колунан өпкүлөп, жалынып жиберди. Таңданган адам: "Бул жөн эле акмак эмес, биротоло жинди болуп калган эме го" деп акырын колун тартып алды да үйүнө кирип кетти. Тиги болсо: "О Аллахым, мен сенин жардамыңдан үмүт үзгөн эмес элем. Казынанын үстүнө жашатып койгонуң үчүн сага чексиз шүгүрлөр болсун" деп чекесин жерге коюп саждага жыгылды. Көрсө, бул үйдүн ээси түбүнө казына катылган деп дал ушул кишинин үйүн айткан экен.